Анонимдүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары, жалган Курандын 23-ү, башка шылтоо жок. Сөздүн чындыгына биз дагы бир жолу ынандык. Эгер аракеч болсоң, анда бул түбөлүккө. Эгер сиз ичкиликти токтотууну чечсеңиз, анда эч кандай шылтоо же качандыр бир күнү биз алкоголдук ичимдиктерге каршы иммунитетке ээ болобуз деген жашыруун түшүнүк болбошу керек. Алкоголик болуп калыш үчүн сөзсүз эле көп же көп убакыт ичиштин кереги жок. Бул өзгөчө аялдарга тиешелүү. Потенциалдуу аял алкоголиктер көп учурда реалдуу алкоголиктерге айланып, бир нече жылдан кийин кайтып келе албай калышат. Бул сөздөр менин китебимде баса белгиленген. Ал эми алар алкоголиктерге, эркектерге да, аялдарга да тиешелүү. Мен көп жолу бул баракчага кайрылып, ушул үзүндү жөнүндө ойлонгом. Кээде ар кандай ичимдиктерди эстеп же айыгып кеттим деп ойлобошубуз керек. Мен соолук мага Кудайдын берген белеги болсо, анда менин соо жашоом Кудайга берген белегим деп ойлогонду жакшы көрөм. Мен өз белегиме кандай ыраазы болсом, Кудай да өзүнүн белегине ыраазы болот деп үмүттөнөм.